акыркы күндөрү угабыз, лабораториялык анализдер эмнеге кымбат, анан кийин врачка барсаң толтура анализ жазып берет, туура эмес жасалган анализ. Урматтуу көрүүчү, сиз биринчи байлык ден соолук подкастына кирдиңиз. Бул жерден жалаң гана сиз өзүңүздүн ден соолугуңуз жөнүндө маалымат аласыз. Биринчи байлык ден соолук студиябызга конокту чакырдык элек. Саламатсызбы дагы бир жолу, Анарайым? Саламатсызбы? Анан биринчиден көбүнө интересно каякта иштейсиз депчи. Ошон үчүн мен го билем сизди каякта иштериңизди. Анан өзүңүз айтып кетсеңиз тажрыйбаңыз жөнүндө. Мен лаборатория экспресс плюста иштейм. 30 жылдан ашык медицинада кызмат кылып, ушу медицина алкагында иштеп жүрөм. Лабораториябызда азыркы учурда көп анализдер жасалып атат, жаңы анализдер жасалып атат, жаңы киргизүүлөр болуп атат. Анализдердин түрлөрүн киргизип атабыз. Ушул алыскы жака барып, анализ жасатып, ошол жака биздин кардарлар чыгым болбош үчүн ушу өзүбүздөн алып иштеткенге аракет кылып атабыз. Эң сонун ошону баарын сиз жасап атасыз да, анан ошо сиздин каякта экениңизди айтып кетсеңиз, каерде окудуңуз эле? Мен өзүм ат башынын кызы болом. Эң баштаганда ушу медицинаны мен регистратор болуп иштеп баштагам. Медучилищени бүттүм, университетти бүттүм. Анан ошо лабораторияга кызыгып, ошол жакты окуп, үйрөнүп, ошол бойдон анан лабораторияга иштеп кеттим. Эң жакшы. Бул жерден көрүүчүлөргө да айтып коелу, Экспресс Плюс лабораториясы бул жеке лаборатория. Анан кийин ушул биздин студиянын негизги демөөрчүлөрүнүн бири. Авиценна клиникасы, Экспресс Плюс лабораториясы ушул биздин мына жасалып аткан техника бүт эмесин баарын тең ушул Экспресс Плюс лабораториясы каржылайт. Анарайым, ушул лабораторияда кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушул жерде иштеп атасыз? Анан кийин сизге жагабы ишиңиз, ошол жөнүндө? Эми бул жеке лаборатория. Анан канча биз аракет кылып, кандай анализ жасайбыз десек, ошого колдоо бар, ошого аракетибиз бар. Кандай анализдер менен кызыксак, ошону алып кете алабыз. Ошол жагынан кызык жумуш. Анан мен ойлойм, лаборатория бул чексиз илим, бул ордунда турбайт, улам жаңырып туруш керек, жаңы анализ кириш керек, технология кириш керек. Ошон үчүн бул аябай кызыктуу медицинанын бир тармагы. Эң жакшы. Анарайым, анда ушу лаборатория эмне дегенге өзүңүз деле айтып кеттиңиз, медициналык лаборатория. Сиз иштеген медициналык лаборатория өзүңүз айткандай жеке лабораториялардын бири. Анан кийин мына башында айтып кеткендей, эмне үчүн азыркы күндө ушул лабораторияга көңүл бурулат? Мен мисалы ошол советтик адаммын. Ошол кезде лаборатория болуп туруп анализ жасалат, бул негизги эмес делчи. Азыркы кезде ошол лабораториянын маанисин негизги эмне үчүн ушунчалык баркы көтөрүлдү? Эми бул анализдер бүгүнкү күндө ар бир ооруга эң негизги ролду ойнойт. Биринчиден ошол Диагноз коюу үчүн, диагноз коюу үчүн дарыгерлерге эң негизги ролду ойлойт. Ошондой эле баягы көптөн бери ооруп аткан ооруларды аныктап берет, тактап берет. Дарыгерлерге ушул дарылап атканда ошонун дагы көзөмөлдөп турушуна аябай жардам берет да. Ошон үчүн ушул лаборатория өнүгүп атат, өсүп атат. Түрлүү анализдер кирип атат азыркы күндө. Демек анда сиздин айтканыңыз боюнча лабораторияга барса эле 100% диагноз коюлабы? Диагнозду биз кое албайбыз. Биз анализди тактап беребиз. Болот кээ бир учурларда анализдер бизде карайбыз, патология чыгып калат. Ошол убакыттарда
даже дарыгерлерге чалып муктаж болуп айтабыз ушундай чыгып атат, моундай анализ жасадык, дагы подтверждающий тактап аныктаган дагы түрү бар, ошолорго дагы тактайлыбы кандай дейсиз деп ошол врачтар менен дагы тыкыз сүйлөшүп, эми бул биздин мындай баягы ашыкча эмес, эми мындай кошумча жумуштарыбыз болот да, интерпретация деп коет лабораторияда. Ошо анализди чыгарганда кээ бирде ошо врачтар менен мен өзүм сүйлөшүп, ошо монтип тактап берели, моундай дагы анализди көрбөйсүзбү деп ошол жагынан. Бул эми бизге жеке лаборатория жалаң эле акча анализдин саны эмес, биз дагы ошол адамга кайгырып, ошол кишини моуну тактап берсек, аныктап берсек деген ирэет менен иштейбиз. Аракет менен, Аракет менен иштейбиз. Анан ушул анализдерди кимдер жасайт? Сиз баарын жасайсызбы же дагы үйрөткөн окуучуларыңыз жөнүндө? Эми мен баарын жасаганга мүмкүнчүлүгүм болбойт, баарын контролдойм. Азыркы күндө бизде көптөн бери иштеген, көп жылдык стажы бар жакшы профессионал биздин врач-лаборанттар бар. Азыркы күндө техниктер келип атат, техниктер бар. Лаборанттар бар, азыркы күндө средний медперсонал деп коебуз, ошол кыздарды дагы алып үйрөтүп атабыз. Бүткөндөн кийин келишет, ошо практикага келишет, үйрөтөбүз, көрсөтөбүз. Жеке лабораторияда өзүнчө компьютердик программа бар, инженерлер бар. Ушул лабораторияда кандай билим менен келип окушат балдар, кыздар? Азыркы күндө бизде Манас университетин бүткөн балдар келет, национальный университетти бүткөн балдар келет. Лабораторное отделение деп азыр өзүнчө окуп атышат. Бакалавр, магистратураны бүткөндөр келишет. Ошол практикага келгенде дагы биз жардам беребиз, стажировкага алабыз, окутабыз, үйрөтөбүз, кызыктырабыз. Башкача айтканда, дайыма окуу. Жалпы эле медицинадагыдай эле, күнүгө окуу, жаңы анализ, жаңы оборудование. Биздин профессия ушундай го, 60 чыксак да окуп, Ооба. жаңыланып турабыз. Туура айтасыз. Анан мынабирки башында мен айтып кеттим, ыңгайсыз суроолордо, ыңгайлуу суроолордо мен баягы ушул каналды көрүп аткан көрүүчүлөр, угуучулардын оюндагы суроолорду бергенге аракет кылам да. А эгерде бербей калсам, анда дайыма кайрылам. Жазып кеткиле, кандай суроо бересиңер, биз жооп беребиз деп. Албетте ушул сиз менен маектешкенге даярданып атканда мен көп суроолорду жазып, өзүм Instagram баракчаман же болбосо мындай сурамжылоо ар кандай методикалар менен чогулттум. Ошол суроолордун бири, эмне үчүн азыркы күндө врачтар мына көпчүлүк ушул суроону берет да. Врачка барсаң эле толгон токой анализ жазып берет деп. Ошого кандай жооп берет элеңиз? Эми туура түшүнүш керек. Бир анализ менен эч качан диагноз кое албайбыз. Анализдин баягы түрү бар, методикасы бар. Ошон үчүн бир анализден ошол бар деп чыкса, экинчи анализ ошону аныктайт. Бир эле анализ менен биздин дарыгерлер диагноз кое албайт. Ошон үчүн алар ошо биз даже ошо анализдер мондай чыкканда дагы биз ошол клиникасы барбы деп өзүбүзгө дагы ой жүгүртөбүз да. Ой жүгүрткөндө ошондо ошо көп кардарлар айтат да, ушунча көп анализди эмне кыласыңар деп. Бирок бирин аныктаганда ошондо дарыгер да өзүнө мындай кандай десем, уверенный болуп, ошо туура чыкты деп ошентип аныктап анан диагноз кое алат да. Ооба. Демек, ошол көп анализ жиберүүнүн жообун айтып бердиңиз азыр. Эмнеге көп анализ жиберет деп. Ошондой суроо менен сиздерге да кайрылышат турбайбы андай? Көп кайрылышат. Ушунчаны жазыптыр, мунун кандай кажети бар деп. Анан ошону чалып телефондон колл-центр бар бизде, ошол жака обращение кылганда биз айтып түшүндүрүп беребиз. Мен дагы өзүмдүн жеке оюмду айткым келет ушул жерден кошумча катарычы, врач катары. Эми тилекке каршы биздин туугандар, кыргыздар деп эле айтайынчы, ушу ачык эле айтайын. Аябай кыйналып, баягы акыркы кыйналып калганда анан кийин тиги доктурга кайрылат да. Ал жерге кайрылганда чын эле врач көз ачык эмес да. Тил анализди жүрөккө дагы, боорго дагы, гормондорго дагы, башкаларына дагы
көп анализдерди жазып берет. Эми беш кол бирдей эмес, ар кандай врачтар бар, ар кимдин подходу ар кандай. Көбүнчөсү ушундай деп ойлойм мен. Жана анализдердин көпчүлүгү. Эгер алдын алып келсе, анда бир жөн эле, анда уже Эми четко бул билет. өзүнчө, бул изилдөөдө. Адам келет, ошо адамды изилдейт, кайсы жеринен ооруп атат, кандай болуп атат деп. Ошон үчүн бардык жагын эми бүт анализди бербесе дагы бөйрөктөн бир анализин берет, боорунан бир анализин берет. Аны ошентип бир 3-4 органдан анализдерди берип, анан бир немеге такалат да дарыгерлер. Менин практикамда ушундай болгондо, ошо Москва шаарына окууга барганда бир профессор ушунчалык көп анализдер жазып берди да, анан ага чейин эле жакында эле тапшырыптыр пациентчи. Анан мен сурадым, эмнеге ушунча көп анализдер жаздыңыз десем, ал айтат, мен биринчи иретте мен баягы жаш кезимде катамды эсимде дейт. Пациентти аяп аз эле анализдерди бир жазганда ошо оорусун өткөрүп жибериптирмин дейт. Демек ошо ооруну өткөрбөш үчүн дейт, башканы дагы тапшырып койсо, андан зыян болбойт дейт. Албетте бул акчага түшөт. Мен ойлойм, биздин врачтар деле ошону карашат, керектүүлөрдү коет. Эми кийинки суроом, ушул анализдерди мисалы лабораторияга направление жазып берди врач. Анан мисалы мага жазып берсе, менин акым барбы башка лабораторияга барып тапшырганга, деле деги эле өкмөттүк лабораторияга барып тапшырганга? Ооба, ал эми биз бияка кел, тияка кел деп сунуштай албайбыз. Ал кардардын өзүнүн чечими. Өзүнүн чечими. Өзүнүн Бул закондо жазылган, Да. адам укугу. Адамдын укугу, өзүнүн чечими. Эгер ал барып, например, бул лабораторияга тапшырам десе, биз эчтеке дей албайбыз. Кээде болот, биздин ошо поликлиникада, больницада тапшырып, эмне бизде мындай, силерде ошондой деп чыгарат. Кээ бирөө ошо сравнительный тиякада биякада тапшырышат. Анда да биз ошо расшифровка кылып айтып беребиз. Единица измерениясы башка, аппарат башка, бизде мындай, тигиндей деп ошо методдорун айтып беребиз. Аны ошо менен ии деп анан баягы түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Жыйынтыгы ар кандай болуп калышы Жыйынтыгы ар кандай болуп калышы мүмкүн. Эми мындай профессионалдык суроолор, ушул кээ бирде айтышат, бул лаборатория жаман, мен ал жака барбайм деп. Бул жакшы, бул жаман. Анан ошол эмнеден, баягы кандай десем, кыргызча билбей атам, зависит. Эми жумуш бар, Ката болуп калганда. жумуш бар жерде ката бар. Жумуш жок жерде ката жок. Ошон үчүн бизде жумуш аябай көп. Лаборатория бир нече этаптан турат. Эң биринчи ушу анализди тапшыраарда даярдануу. Туура даярданып, биздин колл-центр бар, ошол жака чалып, эгер билбесеңиздер, ошолорго чалып, бизге чалып, кандай даярданып келишим керек, эмне ичишим керек, тамеки тартышым керекпи, спорт менен машыгышым керекпи деп ошондой бүт суроолорду берсе жооп берет. Андан башка биздин кыргызда ресепшнда кыргызчада, орусчада кыздар түшүндүрүп берет. Биздин программа ушундай уникалдуу, ар бир анализге кандай даярданып келишти кыскача жазып койгонбуз. Ошонун баарын окуп, бүт түшүндүрүп айтып беришет. Бул бир этап. Экинчиден, ушул анализди кыздар туура алып атабы, биздин медайымдар туура алып атабы. Ошондон да жыйынтыгына туура эмес жыйынтык чыгып калышы мүмкүн. Ал жагын да окутабыз. Кайра ошо биздин кыздарга неделя сайын сабак берип, ошолорду үйрөтүп, тактап турабыз. Үчүнчүдөн, ушул анализдерди бизге жеткиргенче транспорт кандай келди, температурасы сакталдыбы, туура келдиби, жанагы ар бир анализдин өзүнүн режими бар, эрежеси бар. Ошо эреже менен келсе, андан кийин лабораторияга өтөт. Лабораторияда азыр бүт баарын аракет кылып атабыз. Автоматизация менен азыркы күндө анализаторлор, бул почти робот анализаторлор. Баягыдай бизде аны аралаштырып, анан мерка менен суу куюп, анан пипетка менен иштебейбиз. Бүгүнкү күндө автоматический анализаторлор. Алар ичинен даже анализ бийик болсо, өзү кайра аралаштырып,
кайра биз разведение деп коебуз, өзү аралаштырып разведение кылып кайра результатын чыгарат. Ушуга дейре өнүккөн. Ошон үчүн эми бул лабораторияны айтып атса көп, бирок ушундай жерлерден бир жерден эле ошибка чыгып калса, ошол жыйынтыкка дагы таасир этет. Демек бул жыйынтыгы бир эле лабораториядан эмес экен. Эгерде мен анализ тапшырсам, мен кандай даярдандым, анан мени ошол жиберген врач кантип айтты, каалоо бул жерде дагычы. Мен ушуну билгим келсе, азыр эми интернет толтура го. Азыр интернет толтура, бизде колл-центр бар, круглосуточно чалып билсе болот, айтып беришет, түшүндүрүп беришет. Бүт информацияны биздин сотрудниктер бере алат бүгүнкү күндө. Мен өзүм уккам да, мен барып анализ тапшырайын деп барсам, эми кичине эле печенье жеп койгом, бир аз май жегем, анан ошого эле албай коюшту деп айткандар бар да, ушундайлар. Ушундай катарлар көп болот. Ала бергилечи, эмне болуп атасыңар, эми кандай жасап коесуңар да деп. Кээ бирде ошо берсек, муну көбүрөөк коюп бергиле, мага тияка керек, бияка керек депчи. Анан ошондон алыс болуш керек. Анткени бүгүн компьютер, интернет бар. Даже мен кирип ошол анализдин результатын оңдой албайм. Анткени автоматический анализатор полностью программага түшүрөт. Программага түшүргөндөн кийин биз баягы лабораторияда интерпретация бар. Ошо анализди көрөбүз, көрүп туруп биз галочка койгондон кийин эч ким уже аны өзгөртө албайт. Так, мындай дагы бир ойго суроо келди. Мен бул жактагы лабораторияга ишенбейм. Мен Турцияга барам, же Америкага барам, же дагы бир жака барам деп айтышат экен. Ошо кандай жооп бересиз? Эми лаборатория тармагында иштеп жүрүп, мен Турцияда да болдум, Москвада да болдум. Ошол эле биз иштеткен эле автоматический анализаторлор, ошол эле методдор. Жеке лаборатория эмне үчүн ошо баарына мындай кылдаттык менен карайбыз? Анткени ар бир анализдин өзүнүн так чыгарган методу бар. Ошол бир анализди алсак, методун окуп, ушул так берет бекен, кандай болот экен деп ошону окуп, изилдеп, андан кийин ошо анализди баштайбыз. Ошо Москвага бардык, мына жакын арада конференция болуп барып келдик. Кокомерен компаниясынын колдоосу менен ошо мен барып келдим. Барганда 3-4 лабораторияга баягы экскурсия кылып, бирибиздин тажрыйбабызды көрөлү, кандай иштейт деп ошо барып келдик. Ошол эле бизди иштеген эле анализаторлор. Ооба, ошон үчүн айтып кеткибиз керек, биздин туугандарга мордон чүйрөбөй деген бар го сөз. Өзүбүздө эле сонун жасалат. Эгерде бир албетте адам иштеген, сиз туура айттыңыз, иштеген киши жаңылат деп. Туура эмес жасалып калса, кайра оңдосо болот, аны кайра да тапшырса болот. Балким менден күнөө кеткендир, мен туура эмес даярданып келгендирмин. Жана гормондорго бар го, эмне эле толкунданып кел, беш керек деген, ошолор деги эле ушул эрежелер жөнүндө да айтып берсеңиз. Ошо гормондор боюнча менде бир неме болгон. Бизге ошо онкогормондорду тапшырды. 3-4 гормондор өйдөрөөк болуп калды да. Эми андай бийик эмес, бирок кишинин нормасынан өйдөрөөк болуп калды. Анан биз түшүнбөйбүз, буну кандай деп беребиз деп, анан ошол дагы жакшы кыздар номерин жазып кой туруп пациенттин. Мен айттым, чалып, сиз кандай даярдандыңыз эле дедим да. Анан десем, ошол мен ошо анализдерди тапшырарда 2 күн УЗИ, томограмма, МРТ өтүптүр. Анан ошонун баары өзү да баягы нервин читетип, ошол эмне оору деп ушундай нерв болуп анан тапшырыптыр да. Ооба, баары эле ушинтип келишет да. Анан ошондо мен түшүндүрүп айттым да, сиздики өйдөрөөк болуп атат. Сиз кичине эс алып, бир 10 күндөн кийин кайра тапшырыңыз. Анткени моулардын баарын өтүп турсуз диагностиканы. Ошолордун убактысы кетсин, бир 10 күндөн кийин кайра тапшырыңыз, анан ошондо дагы результатын көрөлү десем, макул деп ошого неметти да. То есть биз даже эртең менен келгенде чуркап келсеңер дагы 10 мүнөт отуруп, физический нагрузка болбош керек, тамеки тартпаш керек. Анализ тапшырам деген күнү ичимдик ичпеш керек. Ошол даярдыктардын баарын даярданып келсеңиздер, анализдин да ушул немесине бул өзүнүн бир немесин көрсөтүп коет да. Анда ошо анализдер сөзсүз эле эртең менен тапшырыш керекпи деген суроого кошумча дагы
Эми баарыбыз билебиз, бизде ушул неме өзүнүн биоритми бар. Адам эмнени иштетсе, адам, например, ошол түшкөдө эле чуркайт, ар кандай ситуация болот, ошолордун баары влиять этет. Ошон үчүн биз суранабыз эртең менен тапшыргыла деп. Эртең менен тапшырса, ошо туура чыгат. Айрыкча онкомаркер, гормондор, ошондо даже кээ бирде мындай шашып келсе отуруп туруңуз 5-10 мүнөт андан кийин алалы деп ушундай эрежелерин айтабыз да. Бул эми ар бир анализдин өзүнүн бир кылдаттык немеси бар да, эрежелери бар. Ошону аткарышыбыз керек. Же болбосо жанагы жыйынтыгы туура эмес болуп калат, Да. Анан кийин дагы бир суроо бар экен мындай. Сөзсүз эле врач жазып бериш керекпи направленияны, же мен өзүм барсам деле болобу деген? Эми бизде көпчүлүк убакта өздөрү келип тапшырат. Анан биз түшүндүрөбүз, анализиңизди алабыз, анан бирок врачка барыңыз результаты чыккандан кийин депчи. Эгерде кандайдыр бир көйгөй Да, болсо, биз, например, билбейбиз ал анализ кандай чыгат да, ошон үчүн келишет, өздөрү тапшырышат. Анан баары бир анализдин жыйынтыгын биз айта албайбыз, дарыгерлерге кайрылыңыз деп эме беребиз. Жыйынтыгы чыгат да. Ооба. Же Ошо чыгарбайсыңбы? жыйынтыгы менен Ооба. дарыгерге Жыйынтыгы кайрылыңыз, менен. бир сыйра көрүнүп коюңуз деп дарыгерлерге жиберебиз да. Бир үйдөн текшерилүүчү тесттер бар эмеспи? Ошол эле сахарды текшерет, гемоглобинди. Ошого кандайча көз карашыңыз? Мен үйдөн эле текшериле берсем болобу? Эми бизде көп Барбай эле. могу кант оорусу менен ооруган немелер келет. Анан ошо мен глюкометр менен текшерип атам дейт. Глюкометр бул 70% тууралыгын көрсөтөт. Бул үйдөн баягы өзүн көзөмөлдөп турганга болот. Ал эми ошентсе дагы ошо бир айда бир келип лабораторияга тапшырып, ошол лабораториядан да көрүп коюш керек. Себеп дегенде лабораторияда өзүнүн методу бар. Ал тагыраак. Жана башка түрлөрү, Башка түрлөрү бар. Анан ошол ар бир метод так көрсөтөт. Канттын бир күндө, например, күнүнкүсүн көрсөк, 3 айлык канттын дагы уровень көрсөткөн анализдер бар. Дополнительно S-пептид деген бар. Ошону дарыгерге көрүнүп, баары бир контролго алып, лабораторияга анализ тапшырып туруш керек. Мунун анализдердин баарын тапшыруу канчалык кымбатка турат? Эми бүгүнкү кезде баары жакшы билет болуш керек. Бизде бул реагенттер чыкпайт Кыргызстанда. Эмне үчүн кымбат, анда? Мунун баарын биз чет элден алып келебиз. Чет элден алып келгенде транспортировкасы бар, келгени бар дегендей. Ошондой эле азыркы күндө реагенттер кымбат. Эми политика цен деп коебуз биз лабораторияда. Ошол кымбат. Анан биз ошол эле анализдин ичине жумушчулардын айлыгы кирет, жаштар иштейт, свет кирет, суу кирет дегендей. Налогдор кирет. Ошол анализдин ичине баарын камтыйбыз. Бизге эми, например, гостой болуп өкмөт тарабынан акча бөлүнүп бербейт да. Ошон үчүн ошо анализдердин баасы азыркы күндө ушундай. Бирок ошентсе дагы бизде экспресс лабораторияда баа ылдыйраак. Андай өйдө көтөрбөйбүз. Ошол калькуляция кылып санап турабыз, аракет кылабыз өтө көтөрбөшкө. Анда ушундай бир суроо туулду. Эмне үчүн бу жерде бир аз арзаныраак, анан деги эле эмне үчүн лабораториялар аябай көп? Кайсы, мына мисалы, өкмөттүк ар бир поликлиника, больницада бар, андан тышкары ошол эле жеке лабораториялар эмне үчүн ушунчалык көп? Эми бүгүнкү күндө лабораториянын саны көп деп айтышат. Эми биздин население да көбөйүп атат бүгүнкү күндө. Ошончо суроо бар. Ошончо анализдин түрлөрү бар. Бир лаборатория, жеке лаборатория бир анализди жасаса, экинчи лаборатория жасай албайт. Ошон үчүн ошо суроолор бар болгону үчүн ушул лабораториялар да көбөйүп атат го деп ойлойм да. Жакшы. Андан тышкары рыноктун дагы өзүнүн бир механизми бар да. Механизми бар өзүнүн. Мен ушул жерден айтып кетким келет, мына Экспресс плюс лабораториясы негизги демөөрчү болгондуктан кийин бул негизги баягы ата мекендик лаборатория. Анан башкаларды эми азыр атап кетсек өтө эле көп лабораториялар, көбүнчөсү баягы чет элден келгендер. Да, бул эми ата мекендик лаборатория
менимче азыркы күндө бул Кыргызстанда биринчи эле лаборатория болуш керек. Мына 20 жылдан бери иштеп келе жатат. Ошондо да бир ордуна турбай, акырындан астыга жылып, Көкөмөрен компаниясы менен жанагы техникаларды өздөштүрүп, жаңы анализдерди, ошо техникаларды өздөштүрүп иштеткенге аракет кылып атабыз бүгүнкү күндө. Мага ушул лабораториянын иштеген көп ойлойт да, медицинада албетте көбүнчө айымдар иштейт. Бирок ушул лабораторияда техника болгон үчүн, компьютер менен иштеген үчүн жигиттер иштейт да, мырзалар иштейт, сонун иштешет. Ошон үчүн сиздин кайрылууңуз барбы деги эле? Ооба, мен кайрыла кетет элем. Жигиттерге, биздин балдарга лаборатория десе эле ойлойсуңар бул аял зат иштеген жер деп. Жок, азыркы күндө мен мына айтып атам го, техника почти полуробот автоматтар келип атат, анализаторлор келип атат. Вообще мага жигиттер иштеген аябай жагат. Анткени техника жактан бир топ алга кыздардан да бат үйрөнүшөт. Бүгүнкү күндө бизде 3-4 жигит иштеп атат. Ошол аппараттарды үйрөтүп, компьютерди, интернетти эми каяк жагынан болсо да техникадан балдар кыйын келет. Ошон үчүн сиздерди чакырат элем. Келгиле бизге, үйрөтөбүз, жардам беребиз, окутуп кетебиз деп ишенем. Ой, Анарайым, мен сиз ушу үйрөтө турганыңызга эч кандай күмөн жок. Анткени ушу мына 30 жылдан бери мурда иштегенде тиги өкмөттүк поликлиникада да зав лаборатория болчусуз. Анан тиги түрктөр менен иштеп калдыңыз, аякта да заведующий болуп жүрдүңүз. Бияка келип мына көптөн бери заведующий болуп иштеп жүрөсүз. Анан көп жаңылыктарды киргизип атканыңызга эле аябай сыймыктануу, сиз менен сыймыктанабыз. Рахмат, рахмат. Мына сиз азыр айтып кеттиңиз, ушу автоматтар кирип атат, роботтор кирип атат деп. Бул жерде автоматтардын ушул качествосы, сапаты жакшы болобу же адамдык факторда болуш керекпи ошону, же бул жерде жалаң эле автомат эле жасап коебу? Эми автомат дейбиз, бирок баары бир автомат менен адам управление кылат. Автомат жасап берет, баарын азыркы күндө даже программага ыргытып коет даяр результатты. Биз программадан карайбыз. Бирок ошентсе дагы биз интерпретация кылып карап турабыз. Кээ бирде гемолиз болуп калат, кээ бирде лейкемия болуп калат. Ошо результаттары туура чыктыбы, чыкпадыбы деп. Андан башка ушул анализаторлордун өзүлөрүнүн эрежеси бар. Аякта контроль качества деген бар, сапатын. Ошо сапатында карап, күндө контролдорун өткөрүп, эртең менен почти бир сааттай ушундай убакыт алат. Аппараттарды күйгүзүп, текшерип, баары даяр болгондо, контролдорун сапатын текшергенде анан анализ жасай баштайбыз. Мен өзүм как врач катары да айтып кетпейинби, эмне үчүн көбүнчө пациенттер жеке лабораторияны тандайт деп. Же сиз да айтсаңыз болот, мен да кошумча кылып кетейин. Эми көпчүлүк учурда анализдер кичине начар чыгып калса, жеке лабораторияга тапшырышат да. Анан жакта мындай чыкты, биякта мындай чыкты деп ушундай суроолор да пайда болот. Кээ бирде чалышат, биздин кыздар колл-центр ошо сразу анализ сатына чыгып айтып бериңизчи деп ушундай моменттер болот. Анан эми жеке лабораторияда биз мына баягы сапатына көп требование коебуз да. Ошон үчүн ошондой суроолор болгондо өзүбүз программаны ачып, аппараттарды ачып, анализаторду. Ар бир анализатор уникалдуу, архивде бүт анализди сактайт. Бир ай мурун болобу, числосун коюп, ошо анализди издесек чыгат да. Ошо анализ менен анан жооп берип аракет кылабыз. Ошон үчүн азыркы талап менен доказательный медицинанын бирден бир негизи да ушул лабораториялык жыйынтык. Азыркы күндө ошо анализдерди дагы доказательный медицинада деп атайын китеби бар. Ошо менен да бир сыйра карап чыгам да менчи. Ошо китеби бар, ошо менен да бир сыйра по доказательной медицине как деп ошол вопрос туулат, ошол боюнча да карап чыгабыз. Мен азыр анда өзүм оюмду айтып кетейин, эмне үчүн ушу врачтар дагы ушу жеке лабораториялардын көбүшүнүн себеби, анан жеке лабораторияны тандашынын себебин да айтып кетейин. Биринчиден сиз айткандай сапатка эми өкмөттүктөр деле аракет кылат.
бардык эле аракет кылышат сапаттуу жасайлы деп. Бирок ошо жеке лабораториялардын мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Жеке лаборатория баягы тез реакция кылат. Деги эле жеке, мисалы ушул эле азыр эми жеке дегенге таң калбай калдык го. Эшикке чыксак деле магазин жеке, тиги жеке, өкмөткүнө барганда реакция тезирээк. Мисалы бир реактив керек болобу, тезирээк ошону алганга аракет кыласыз сиз. Оборудование керек болобу, сиз заказ бересиз. Өкмөттүкүндө ошондой баягы быстро лабильность деген азырынча, бирок биз ойлойбуз алда жакшы болот деп. Эми бүгүнкү күндө жеке лабораторияны иштеш үчүн бир эле аппарат менен отурбайбыз. Эми бизде бэкап деп коет, резервный аппараттардан бери иштетебиз. Эгер бир күнү бул автомат, бул техникада любой момент токтоп калышы мүмкүн, иштебей калышы мүмкүн. Ошол убакта резервный дагы аппаратыбыз болуш керек. Ошол менен чыгарып бергенге аракет кылабыз да. Сиз айткандай сапатына карап, азыркы күндө биз РИХАС программасы менен иштеп атабыз. Ушул боюнча айтып берсеңиз. РИХАС программасы бул Великобританияда жасалат. Англия өлкөсүндө. Англия өлкөсүндө Рендекс компаниясы организовать эткен. Аякта почти 76 000 лаборатория катышат. Анын ичинде биз да барбыз. 140 өлкөнүн ичинен ошо 76 000 лаборатория катышат. Мүмкүнчүлүгү болсо лаборатория катыша алат. Мүмкүнчүлүк жок, катыша албайт. Бул да оңой баягы неме эмес. Ошол бизде кайсы параметрлери менен болсо программасын тандап, катышып, ай сайын биздин анализдердин тактыгын, тууралыгын ошол жака жиберип аныктап турабыз. Демек бир анализди жасап, анан алардан сурайсыңар, жакшыбы же туура эмеспи? Жок, алар бизге ошо өздөрүнүн сывороткасын жиберет. Ай сайын ошо сыворотканын числосун коюп, программасы менен иштейбиз, алардын программасы менен. Алар сизге бир анализди жиберет экен, Сывороткаларын. Сыворотканы баары түшүнбөй калышы мүмкүн. Канды жиберет да. Ошо канды текшерип бергиле дейт. Биз жиберген баягы аныктаган анализдерди алар да өздөрүнүкү менен тапшырып, ошо текшерип, такай ошентип айына ай текшерип турабыз. Эң сонун. Бул эми силер туура жасадык деп эле ойлой бербей, текшерип турат. Тактап текшерип турабыз. Анан жылдын аягында сертификат алабыз. Жакшы катыштыңар, жакшы дал келди деп ошо ар бир анализден өйдө көрсөтүп атабы, ылдый көрсөтүп атабы, ошонусунун баарынын сапатына карап, жылдын аягында сертификат берип турат. Эң жакшы. Көп жылдан бери бул программада катышып келатабыз. Бир эле анализ эмес, ар бир параметрден ошо 20-30 анализ менен катышабыз. Мен билишимче эле ушу Экспресс Плюсте бир 15 жылдан ашык ушул программада көп жыл болду. Андан тышкары бул өлкөнүн ичинде да бир проекттер бар эле. Өлкөнүн ичинде дагы бар. Межлабораторное сличение деп Түркменова Эльмира Мамбетовна өзү башында өткөрөт. Аяктан да ушундай сывороткаларды алып, инфекцияларга, гормондорго катышып, аякка да өзүбүздүн жыйынтыгыбызды жиберип, ошо тактап турабыз. Гепатиттер боюнча катышабыз, вирустар, инфекция боюнча катышабыз. Ошол өлкөдө болуп турган бүт ошол внешний контроль качества деп коет. По возможности айтканда эле катышып, жиберип, ошо баарына катышып турабыз. Бул эми өлкөлүк бир проекттердин алкагында да Эльмира Мамбетовна деген Минздравда, биздин министрликте кандай десем, башкы лабораториянын главный специалист по клинико-диагностической лаборатории деп мүмкүн. Ошондо тиги баягы баары бир ушул жеке лаборатория канча болбосо дагы өкмөт аны башкарып текшерип турат. Кайсы убактарда силерде ушу өкмөт жактан текшерүү болуп турат? Мындан башка эми бизде санэпидстанциядан текшерүү болот. Биз деле ушул государственный лабораториялардай, медцентрлердей биз да өтөбүз. Өзүнүн убактысы менен келип текшерип, бизде да көрүп, плановый текшерүү, неплановый медайымдарды, лабораторияны ошо текшерип көрүп турушат. Мынакей ушул лабораторияга ар кандай түрлүү адамдар анализ тапшырат, жугуштуу оорулар менен, мындай оор менен, канчалык коркунучтуу келген пациентке оорулууга ошол лабораториядан жугуп калсачы бир оору, же болбосо ошо иштеген кишилер
келген кишиден жугуп калышы мүмкүн. Ошого кандай жооп берет элеңиз? Эми бул чоң жумуш, биздин өзүбүздүн ошо сотрудниктер оорубасын деп канча деген акчаны көзүнө карабай аябай баягы өздөрүн расходный материал деп коебуз, бирок ошентсе дагы СИЗ деген бар бизде. Ошол халаттарынан бери, тапочкаларынан бери, формаларынан бери карайбыз. Перчаткилерин карайбыз, кийгиле, маска, чепчик деп бүт ошол жагын баарын карап, ошол жактарын баарын баягы айына ай камтылап турабыз. Анткени аракет кылыш керек лабораторияда иштегенде ошо киши оорубасын депчи. Андан башка жылына бир медосмотр өтүп турабыз. Атайын бир поликлиникага биз неметилгенбиз. Ошол жака барып баягы флюорографиядан баштап калган анализдердин баарын тапшырып, өзүбүз ошо гепатит, ВИЧ анализдерин тапшырып, такай өзүбүздү да бир сыйра обследование кылып өтүп турабыз. Анан мен кошумча ушул жерге сизге айтып коеюн. Акыркы жылдары, акыркы жыл эмес, эми бул деле көп болуп калды го, жана мурдагыдай медайым кан менен көбүнчө жана вакутайнер деген бар, ошо менен иштешет. Ал болсо аябай баягы медайымды алып аткан кишини коргойт, ошол жөнүндө. Мурун биз иштедик медицинада. Ошо кайнаткып, ийнелер ийилип калган, мокок ушундай көп практикада биздин жаш кезде өттү. Азыркы күндө медайымдарга аябай ыңгайлуу жеңилдик берилген. Ушул пробиркалардын оозу баягындай ачылбайт, жабык баары. Алган немелердин баары бүттү, бир эле колдонгонго. Мурункудай баягы кайнатып, аны алып барып сухожировой шкафка салып, стерилизация кылышпайт. Бүт одноразовый расходный материалдар менен иштешет. Бул аябай жеңилдик берет бир эсептен, экинчи эсептен өздөрүн дагы коргошот да. Анткени азыркы күндө утилизация деген бар. Баягындай растворго салып, аны обработка кылып антибиотик утилизацияга бүгүнкү күндө ар бир медотходдун өздөрүнүн приказдары менен ошо аткарып, баарын ордорду менен салып кетирип турушат. Медайымдарга бүгүн иштеген бир топ эле жеңил. Мисалы, эми адамдык фактор деп коелу, бир жерден же болбосо ката кетирбесе дагы күмөндөр болуп калды. Мен канымды тапшырдым дейм, лаборатория. Ошону күмөндөр болуп калганда кандай болот? Же ката кетиргенде ошол анализ сакталабы, же сакталбайбы? Ошол жөнүндө. Эми лабораторияда ар бир анализ 5 күн холодильникте сакталат. Биз андан 5 күндөн өткөндөн кийин морозильный камерада дагы 1 ай сактайбыз. Анан 1 айдан кийин анан ыргытабыз. Кээ бирде болот 10 күндөн кийин, кээ бирде болот 5 күндөн кийин. Могу анализим туурабы, туура эмеспи, күнөөм санап атам деп врачтар чалып калат. Биздин ошо бизге келген пациенттерибиз чалып калат. Ошол убакытта биз кайра алып көрүп, текшерип, анан жообун пактап беребиз. Анан мисалы мен Баткенден ушундай бир лабораторияга, өкмөттүк поликлиникага тапшырайын десем, ал жерде жасалбайт экен. Андан кийин баягы частный лабораторияга тапшырганга мажбур болдум, же направление жазып берди ошол жака. Анан ошо Баткенден жасалабы, же Тоос Тородонбу, же айырмасы жок, же Бишкектен жасалабы? Бүт баары Бишкектен, Экспресс плюс лабораториядан жасалат. Ошо Баткенден келгиче бузулуп калбайбы анализ? Ошол жөнүндө. Бузулбайт. Бүгүнкү күндө ушул расходный материалдар өзүнүн сааты менен, мөөнөтү менен, транспорттук эрежелерин сактап алып келсе, анализ баары так чыгат. Жанагы вакутайнерлердин немелери өзүнүн жетишкендик да, бул дагы техниканын жетишкендиги. Биз мурун ушул лабораторияда иштеп жүргөндө анча үйдө жаткан пациенттерден барып анализ алчу элек да. Анан ушу жанагы айнек, пробирка, пипеткалардын баарын көтөрүп алып барчу элек. Бир жолу кышында ушул лаборантыбыз баратып, жыгылып түшүп, баягынын баары сынып, кайра ыйлап келиптир, мен жете албай калдым депчи. Азыркы күндө бүт ушундай расходный материалдар, вакутайнерлерде өзүнүн правиласы бар. Ошо менен алып жиберсе, эчтеке болбойт. Ичинде ошо кан уюбаган активаторлор бар. Ошо ар бир вакутайнер кайсы анализге, ошолордун баарын биз кыздарга үйрөтөбүз, көрсөтөбүз.
ар бирөөнүн өзүнүн эрежеси, меткасы бар. Ошолордун баарын алып туура берсе, анализ баткенден, оштон баардык жактан келсе туура болот. ВКТНР деген мурдакы пробирка, Мурдакы пробирка. Анан бул суроону мүмкүн дагы кайталап атамбы? Кээ бир биздин жарандар айтышат, Кыргызстанда медицина артта калды депчи. Сиздер каяктан окуп, өзүңөрдүн эмеңерди, билимиңерди жогорулатасыңар? Эми бүгүнкү күндө билимди баягы орустар айткандай было бы желание. Ооба. Азыркы күндө онлайн окуса болот. Азыркы күндө барып окуса болот. Мына Сиздерде желание эмес, а требование да, даже. требование. Даже биз ошол каяктан окууну уксак, ошону окубайлыбы? Онлайн окусак болобу, барсак болобу? Мына жакын арада Алматыга барып келдик. Ошол бизде жок болсо дагы ошону окуп көрүүгө аракет кылабыз да. Анарайым ушу сиз баштаган, сиз башчылык кылган лабораторияда мына өзүңүз айттыңыз, көпчүлүгү жаштар иштейт, мырзалар иштейт, эркек балдар иштейт депчи. Анан ошолорду кантип окутасыңар, кантип повышать этесиңер квалификациясын, деги эле ошол иштеген адистин билими таасир этеби анализдин результатына? 2-3 суроону бир салдым, Анализдин результатына профессионал деп коебуз го биз. Ошондой эле окуу эч качан артта калбаш керек. Биз дайыма окуп турабыз. Окуу жана окуу. Мына өзүбүздө Кыргызстанда центр переподготовки бар. Ошондой эле Кокомерен компаниясында да учебный отдел бар. Ошол жактан да окуп турабыз. Техника жактан, баягы лаборатория жактан, даже ошол окуган биздин лаборанттарга биз дагы лаборатория жардам беребиз. Анткени бизге келип ошо практиканы өтүп кетишет. Былтыр ошо региондон, Нарындан, Оштон келишти. Анан суранышты анарасына биз ушу гормондорду коелук дедик эле, сизге келип кетеличи, көргөзүп бергилечи деп. Анан эми аякта ал анализ жасалбаган үчүн мен биринчи билейинчи ушулардын кандай билишет экен деп суроо берсем, жооп бере алышкан жок да. Анан эми түшүнүктүү, силер жасабайсыңар да ошон үчүн кызыкпайсыңар деп, бирок биз ушу бир жумадай окутуп, бүт баарын көрсөтүп бердик. Аябай ыраазы болуп кетишти. Бул жөн эле биздин көзүбүздү ачып койдуңар депчи. Эми баягы практика бирөө, бирок теория бирөө өзгөчө болот экен да. Ошолдо мен мындай неме кылдым да, теорияны да бериш керек экен, ошонун арасында практиканы да тактап берсек, барганда ошо иштеп алып кеткендей болушат экен. Ошол жагынан дагы биз азыр өзүбүз жардам кылып атабыз. Анан азыр эми баардын көпчүлүгү интернет аркылуу маалымат көп эмеспи? ПЦР анализи дегенди ДНК анализ деп айтылат, же тиги биохимия, же болбосо дагы башка түрлөр, кайсы түрү тагыраак, кайсы убароо эле бир эле анализ тапшырсак болбойбу? Эми мына бизде гепатитке көп учурда анализ тапшырышат. Биздин дарыгерлер деле кардарлардын акчасына карайт. Биринчи арзаныраак анализден башташат. Анан аяктан эгер биз жыйынтыгыбызга жараша, андан кийин азыркы күндө ПЦР метод менен подтверждать этишет. Бул ПЦР метод так аныктайт. Кымбатыраак, реагенттер кымбат келет. Бул ДНК технология. Бул кол менен, көз менен жасалбайт. Баягы жиберген биоматериалдарды кан аркылуу, зара аркылуу, ошондой эле соскоп деп коебуз, мазок аркылуу аныктайт. Ошо аппаратка салабыз, аппарат өзүнүн убактысы менен санап чыгат. Генетика, инфекция, жугуштуу оорулардын баарын ошол метод менен аныктап, өзү санап чыгарат да. Азыркы күндө көп ушу актуальный болуп атат. Ошол метод менен көп. Эми бул бир эсептен жеке лабораторияда ушул аппараттар, анализдер көп болгон үчүн бизге кайрылышат. Анан мен жана айтып кетпедимби, ошо бир эле анализ менен болбойт. Бир анализ тапшыргандан кийин экинчи анализ менен тактап берсек, ошо туура болот. Бул подтверждающий тесты деп коет да.
Демек, врачтардын көп анализ жүргөн себеби да бирден бири себеби ушул жерде экен да, Лабораторияда азыр качественный анализ, количественный деп да экиге бөлүнөт. Азыркы күндө эң көп талап количественный бергиле дейт да, саны менен. Эмнеге? Анткени ушу дарыгер ошону көзөмөлдөөгө ала алат да. Бүгүнкү күнү биз өйдө берсек, Мисалы вирустарды, бүгүнкү күнү биз инфекцияларды. өйдө берсек, лечение кылып, аны 1 айдан кийин тапшырта, 3 айдан кийин тапшырта, тапшырганда ошол ылдыйлап калса, врач да өзүнө, мен ойлойм, ыраазы болот. Ушу жардам бере алдым, ушул титрлар түштү депчи. Ошо көзөмөлдөөгө эң жакшы жардам берет. Акыркы убактарда жаңы кандай анализдерди киргиздиңиздер? Анткени убакыттын арасында дайыма жаңы нерселер кирип турат эмеспи? Биз ушул жакын арада Москвага барып келдик. Анан бизди эң биринчи кызыктырган ошо генетика боюнча бардык. Ошол жакта анализдерди мына заманыбызга жараша азыр жаштар интернетте көп отурушат, көп билишет. Анан ошол жанагы мен атасымынбы, мен мамасымынбы деп даже төрөлө элек балдарды аныктоого болот бүгүнкү күндө. Демек, Боюнда бар. аталыкты далилдөө или аныктоо десек болот, Ушундай Аталыкты. анализдер жасалат генетика боюнча. Эгер 10 айдан өйдө боюнда бар болсо, уже кан аркылуу ушул бала атасы ушул жигитпи же бул эмеспи дегендей ошондой анализдер жасалат. Ал эми мындай баланы атасы алып келип кээ бирде да тапшырган учур болот. Менин баламбы, балам эмеспи деп, аны жөн эле жакын ичинен эле бизде анализ алып эле ошону жиберебиз, ошо менен эле тактап берет. Бул кандай юридикалык жагынан болот? Ошондо сиз азыр айтпадыңызбы, баласын алып келип текшерет деп? Бул эми эки жагы бар, юридикалык жагы дагы бар, физический да жагы бар. Эгер мен кызыксам, өзүм алып келип текшерсем болот. Конечно, документтерин беребиз, соглашение кылып, ошону сиз макулсузбу деп макулдугун алып, анан текшерсе болот. А юридика жагынан уже подход башкача да. Аякта уже документ баарын даярдап, бүт согласовано кылып, анан ошондон кийин анын анализин жасап берет. Анткени бул тагдырды чече турган кээ бирде анализ, ошо. Деги эле бардык эле анализдер тагдырды чечет керек Бардык эле болсо. анализ, бир кенеде анализ болсо да чечет. Ошого да жооп берип, ошону так жасап, ал анализ жетишсиз болсо дагы ошол кошуп, бул түрүн биягын көрөйүн деп, ошону кээ бирде туура эмес түшүнүктүү болуп, толтура анализ жасай бересиңер дейт. Мен ойлойм, диагноз койгочу эле бул эми сиз врач да билесиз, оңой эмес. Баягы мурун ооруп жүрдүбү, жаңы башталдыбы дегендей. Ушул анализдердин көбү түрү дагы көп. Азыр, например, бизде острая форма, хроническая форма деп коебуз. Азыр ошол түрлөр да көп иштеп атат. Мына былтыр бизде жана коклюш балдар көп ооруду. Мен ошо кыздар суранып, инфекционный больницага биз менен барыңызчы деп, анан жөн эле ушундай заведующий менен сүйлөшүп, анан сурап калдым, сизге именно вот кайсы анализ керек болуп атат десем, ошо коклюшту көп жерде биле албай атабыз. Коклюш көкжөтөл, Көкжөтөл, ошону биле албай атабыз. Ушу боюнча анализдерди карасаңар болот деди. Ошол келип, анан ошо острый форма, хроническая форма, анан методун ошо ПЦР метод менен дагы көрүп, ошо менен иштеп, анан анализдерди алып жардам бере баштадык. Жакшы. Жаш балдарга бул аябай жакшы неме экен да, баягы өз убагында берген аябай жакшы экен, диагностикага аябай жакшы анализ экен. Демек, ушул сөздөрүңүздөн билинип турат, сиз жумушуңузду канчалык жакшы көрөсүз? Эми билбейм, баягы бир суроо туулат, сен кайра жаш кезиң эмесе каякка барат элең десе, ушул эле медицинага бармакмын. Лаборатория жагы эмне жагат мага? Бул чексиз, бул аябай кызыктуу, окуй берип, таба берип, ошону жасайм деп, мындай баягы кандай десем, Жаштар менен иштейсиз? Жаштар менен да иштейм. Жаштарды дагы кээ бирде тамашалайм, менин урамда курагыма барганда эмне болосуңар деп коем, өзүмдү бир кемпирдей сезипчи. Ошол бул чексиз, аябай кызыктуу, бир орунда турбайт. Кээ бирде мен айтам, мындай бир бүтпөгөн оокаттай болот да, бирок ошону менен кызык болуш керек. Эң сонун. Эгерде
келген пациенттердин баягы результаты өтө начар чыкса кандай деп ойлойсуз? Ушу жеке лабораторияга келгенде эми биздин баягы ГОСТом немножко башкабыз да. Ушу бир өзүмдө болгон окуя. Кичинекей бала комага түшүп калды, эмнеге айтып койбойсуң деп. Анан ошондо аябай бул менин милдетим эмес деп айтайын деп, анан ошону айта албай туруп калдым да. Анан ошондон кийин ошол айрыкча жана бизде жаңы төрөлгөн балдар билирубин тапшырат го. Ошо билирубинди кадимкидей эле протоколун окуп чыктым. Поликлиникада кайсы уровеньге эле бала каралыш керек, больницага кайсы уровеньден өйдө жатыш керек деп ошонун баарын окуп чыгып, анан өзүмдүн баягы лабораторияда иштеген кызматкерлерди чакырып айттым. Эгер ушундай могу нормадан 200дөн өйдө болсо, түнбү күнбү телефон, пациент телефону врачтыкы таап, оповещение берип туралы, анткени ушундай экен деп. Анан ошондон кийин өзүмө да бул билем мен үчүн бул дополнительный жумуш. Аны эч ким деле баалабайт, бирок ошентсе дагы мындай бул да бир жардам, бул дагы бир адамгерчилик. Ошо врачтар эч качан ошол күнгө дейин бир да врач анын арасына эмне чалып менин немемди алып атасыз, убактымды алып атасыз дебейт. Баары ыраазы болуп, рахмат, ушу бизде ушундай информация берип койгонубузга деп аябай ыраазы болушот. Анар айым жана айтып кеттик, ошо ысыктабы, сууктабы, ошо Баткенденби же Таластанбы анализ тапшырганда тиги менин каным бузулуп калбайбы деген суроону мүмкүн дару жолу түшүндүрүп бересиз? Азыркы күндө ошо биздин алган кандарды алган вакутайнерлер деп коебуз. Ошолор сааты, өзүнүн сааты бар, өлчөмү бар, температурасы бар. Ошолорго атайын сумкаларды, холодогендерди, температурасы сакталгандай кылып баарын даярдап алып беребиз. Ошол эрежеси менен туура келсе, жыйынтыкка эч кандай мындай неме бербейт да. Таасир бербейт, Эч кандай бербейт. Таасир бербейт. Мындай дагы бир суроо кызыктуу деп ойлойм да. Мисалы менде бир кандайдыр бир жугуштуу оору бар болсо, жыныстык дейли, Кудай сактасын. Анан кийин мен ошол анализ тапшырсам, канчалык бул баягы сыр сакталуу деп коебу, конфиденциальность болот силерде? Менин коңшуларым, иштегендерим ал жөнүндө билеби, билип калбайбы? Бизде бүгүнкү күндө ушу эми жеке лабораторияда эң биринчи конфиденциальность сакталат. Даже аялы келип сураса да биз бербейбиз результатты. Анткени жолдошуңуз өзү алсын дейбиз. Бүгүнкү күндө бүт неме бар, чаралар бар. Регистрация кылганда ар бир пациентке өзүнүн уникальный номери чыгат. Ошону сайттан экспресс лаборатория сайтынан карап, өз результатын көрүп алса болот. Ал ошол уникальный номер, код только ошо тапшырган кишиге берилет. Жакшы. Ушул боюнча дагы бир суроо берет элем анда. Мен эсимде, мен баягы совет убагында иштегем да, менин кесибим боюнча венеролог, дерматовенерология, кандидатскийм ошо сифилис менен жактагам. Ошондо эстейм да, баягы керек болсо жумушуна чейин жазылчу да. Тигиндейди, фамилия Иванов Сидоровду жибергүлө, кожвен диспансерге депчи. Ал убак өттү, азыр ошо башка. Азыр жугуштуу оору эмес, жөн эле анализди дагы бул эми ойлойм, пациент өзү көрүш керек, өзү билиш керек биринчи очередь. Эгерде бизде деле болот ушундай бир семейный разборканы муларда дал келип калабыз, бирок ошентсе да биз бере албайбыз, кечирип коюңуз, өзү келип алат, өзүндө номери бар, ошол код менен өзү эле чыгарып алат деп ушундай жооп берүүгө туура келет. Анан кийин мынакей эртең менен келип анализ тапшырдык. Кечинде да келиш керекпи, как раз ушул сурооңузга? Же электронный жиберүү ушулар боюнча, коддор боюнча? Бүгүнкү күндө сайттан чыгат, кыздар ар бир анализдин баягы күнү бар, сааты бар, результатын даяр болгон программада. Кээ бир анализ жарым саатта жасалса, кээ бир анализ 2 саат, 3 саат.
ДНК технология деп атабыз, аякта 4-5 сааттан жазылат. Ошон үчүн кыздар программадан көрүп бүт убактысын айтып берип турушат. Анан ошо идентификация боюнча бизден тапшырган анализдерди сайттан ала алышат. СМС менен жиберебиз. Кээ бирде азыркы күндө WhatsApp'ты аябай көп колдонуп атышат. Ошо WhatsApp'ка жиберип койгулачы деп суранганда номерлерин жазып калып, кыздар WhatsApp'ка жиберип турат. Эми баягындай эле кайра баягы жерге барып ошону алыш керек деген уже азыраак болуп калды. Ошо болгон онлайн аракетинде жиберип турууга болот. Деги эле ошону баштан баштасак эмне болот? Биринчи мен анализ тапшырайын деп чечим кылдым. Келем лабораторияга, келгенде регистратор мени каттайт, анан Сизди каттайт, регистрационный лист берет сизге. Ошол жакта сиздин идентификациялык номериңиз бар. Сайттан могу номер менен саат боюнча да чыгарып алсаңыз болот деп сизге уже заранее информация берет. Андан кийин анан сизди процедурный кабинетке киргизип, процедурный кабинеттен сизден канды алат. Бизде ушул IT программасы аябай акылдуу, аябай жакшы түзүлгөн. Штрих-коддун астында, мен көп лабораториядан көргөн эмесмин, штрих-коддун астында фамилияңыз, туулган жылыңыз, эң салыңыз чыгат. Анан кыздар алып, медайымдар алып, ошо каныңызды сизге көрсөтөт. Мына сиздин анализдериңиз көрдүңүзбү деп тактап, андан кийин анан лабораторияга киргизет. Демек сиздин ошо сиз иштеген жерде лабораторияда жалаң эле медициналык жумушчулар эмес, айтишниктер, программисттер, инженерлер, инженер-техниктер иштешет, баары биригип, анан ошон үчүн жанагы дагы эле биз актангандай болбойлу, бирок баанын келип чыгышы ошондон келет да, эмне үчүн кымбат дегенде. Мен болсом врач катары айткым келет эле, деги эле кыргыздын баягы биринчи байлык ден соолук керек болсо менин ден соолугум эң биринчи кымбат турат деп. Бизде мен бир тааныш гинеколог эжем бар. Анан ал айтат, сен жылтыраган көнөк алганча лучше ушу анализдерди тапшырып, өзүңдүн ден соолугуңду биринчи кара депчи. Ошол да туура. Бул эми ден соолук биринчи байлык, ошон үчүн эң биринчи ушуга биринчи ирет көңүл бурушубуз керек. Мен бул жактан да айткым келет, менин иним өзү чет элде жашайт. Анан студент болуп ошо окуп, ошо бойдон калып калды. Анан жылга ошо студент кезинде келгенде бүт анализдерди тапшырат да. Анан тишин көрсөтөт, анализдерди тапшырат. Анан эже анализдерди карап бериңизчи деп мага берет, мен көрөм. Врачтарга көрүнөт, Врачтарга көрүнөт. Анан мен айтам, сени ким кыйнабат, эмне эле тапшырдысың мунун баарын? Или азыр барганда ушунун баарын текшерип анан киргизеби десем, нет, это в первую очередь мен өзүм үчүн мен текшерилем жылга деп, ошо жылга келгенде анализдердин баарын текшерип, докторлорго көрүнүп, тишин көрсөтүп, бүт ошо. Мен ошо биздин кардарларга да айткым келет, ошо жылга бир бизде азыр жакшы чекап деген программа бар. Ошону алып, өздөрүн тапшырып, бир сыйра мен тааныштарым да айтат, айланайын анара сага барбай эле, оорубай эле жүрө берели деп. Анан мен күлөм, мага келгиле, профилактикага келип тургула деп. Ошо өзүбүз үчүн ошо профилактика жасап турушубуз керек. Туура айттыңыз, Анарайым. Мен дагы мынакей азыр 66-га чыктым да, деги эле мен эми өзүм врачмын. Анан кийин мен ойлойм да, мага айтышат, эмне эле сен тоого чыгып эле, чуркап эле, тияка эле, бияка эле барып жүрөсүң, үйүңө отурбайсың, болду да, кардың да дейт. Анан мен айтам, ошо ден соолук болуш үчүн, балдарымды, үй бүлөмдү убара кылбаш үчүн мен өзүмө аракет кылып атам деп айтам. Анан баарына да айтып кетким келет да, ошол жерден сиз мен айткандачы, чынында эле биринчи ирет өзүңдүн ден соолугуң сен үчүн эле эмес, үй бүлөң үчүн да. Ооруп калсак, ким биринчи чуркайт? Балдарыбыз чуркайт. Эгерде балдарыбыз жакшы көрсөк, анда өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Бирок чынына келгенде өзүбүздү биринчи иретте жакшы көрүшүбүз керек, өзүбүздү биринчи иретте жакшы көрүп, текшерилип, анализ. Бизде көбүнчөсү ооруп калмайынча жүрө берген адатыбыз бар. Ошол жаман. Ошол жаман. Мен үйдө өзүм негизи 10-чу балам. Анан менин эжелерим, агаларым улуу, эми баары жаштары ошо улуу менден. Ошонткенде да баары менден кандай десем угуп турушат да. Медик деп, Анан мен айтам да,
бул балаңар үчүн, кызыңар үчүн эмес, өзүңөр үчүн. Анткени эртең ооруп жатып калсаңыз, балдарды да кыйнайсыз, өзүңүз да кыйналасыз. Ошон үчүн дарыларды ичип, өз убагында көрүнүп, өзүңөрдү карап тургула депчи. Ошентсем күлүп калышат, ошо бардык жактан контролдодуң го бизди депчи. Эми биздин ушу каналдын биринчи байлык ден соолук деп да бекеринен айткан жокпуз. Каналдын негизги максаты ушул да, биздин элибизге, кыргыз элибизге атайын кыргыз тилинде, жалпак тилинде жөнөкөй сөздөр менен, медицинаны деле оңой эмес ушу жөнөкөй тил менен айтып бериш. Ошо сиз чакырганда мага да аябай мындай кыйын болду да. Ошону кандай деп мындай, эми медицина термининде айтсам көп киши түшүнбөй калат. Ошону мындай аракет кылдым. Даярданып, Мындай даярданып, мындай түшүнүктүү жооп бергенге аракет кылып атам. Ошо негизги максаты ушунда да, алдын алуу. Ооруганда эмес, ооруганга чейин келүү, ооруганга чейин келип. Ошон үчүн анарайым аягында мен ойлойм, суроолордун көбүнө эле жооп бердик деп, көбүнө эле сизге бергенге аракет кылдым. Анан урматтуу биздин угуучулар, көрүүчүлөр, бизди колдоңуз, подписка жасаңыз. Мына жакында биз ушул жерди монтаж жасаган операторлор бир команда иштейт. Ушулар айтышты, биздин баягы подписчиктер болгону 30% түзөт экен, калган 70% баягы катталбаптыр, подписка жасабаптыр деп. Сиздин подписка жасаганыңыз оңой эле басып коесуз. Биз үчүн өтө колдоо болот бул. Анткени чынында эле да, анарайым, мына сиз жумушуңузду калтырдыңыз, үй бүлөңүздү калтырдыңыз, мына азыр ооруп атканыңызга карабай бияка келип, эмгегиңизди сунуштап атасыз. Анарайым, сизге чың ден соолук каалайм. Ойлогон максаттарыңызга жетиңиз. Көбүрөөк окуучуларыңызды даярдаңыз. Сиз анткени багажыңыз көп, знанияңыз, ошол знанияңызды берип, үйрөтүңүз. Бул ойлойм, алган эле эмес, берген дагы чоң бакыт деп. Ал эми биздин көрүүчүлөргө, угуучуларга дайыр жолу айтарым, чың ден соолук каалайбыз. Өзүңүздүн ден соолугуңузду ооруганда гана эстебей, ооруганга чейин текшерилип, көрүнүп туруңуз, турган жериңизден, деги эле өзүңүз каалаган жерден. Биздин Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр жакшы эле бар. Мейли госко барасызбы же частныйга барасызбы, бардык жерден каалоо болсо ошону текшерилсе болот. Сиздерге чың ден соолук каалайм.